Саламатсызбы. Дүйнө жана чөлкөмдө болгон урунтуу окуялар менен тааныштырабыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. АКШ президенти Дональд Трамптын мамлекеттик департаменттин чыгымдарын жана сырткы жардамды кыскартуу сунушу сынга кабылды. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, эгер Кошмо Штаттар каржыны кыскартса, дүйнөлүк уюмдагы узак мөөнөттүк реформаларды үзгүлтүккө учуратат деди. Улуттар уюмунун тынчтыкты сактоо операцияларына сарпталган каражаттын 28%-ын же $8 миллиард АКШ берет. Трамп бул каражатты 3%-га кыскартабыз деп билдирген. Франциянын буудагы элчиси Франсуа Делатер ушул тапта уюм мурдагыдан да күчтүү болушу керектигин айтып, глобалдык маселелерди көз жаздымда калтыруу дүйнөдөгү туруксуздукка жол ачарын эскертти. Бирок АКШ улуттар уюму ашыкча чыгымга жол берип жатканын, бул болсо Америкага каржылык жактан күч келтирерин билдирүүдө. Сириянын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн Эл-Жина шаарындагы мечитке ким сокку урганы такталып жатат. АКШнын армиясы Сириянын түндүгүндөгү окуя болгон аймакка жакын жерде Аль-Каидага каршы чабуул жасаганын, бирок мечитти бутага алышпаганын билдирди. 16 марттагы аба соккусунан 42 киши мерт кетип, 100дөн ашыгы жаракат алды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган уюм такталбаган аскердик учактар чабуул койгонун, жабыркагандардын көбү жайкын тургундар экенин кабарлады. Жергиликтүү активисттер аба чабуулунан кийинки кырдаалды көрсөтөт делген видео тасмаларды интернетке жарыялашты. АКШнын армиясы бейшембидеги чабуулдардан жөн жай тургундар жабыркады деген маалыматты териштирүүгө убада берди. Грек бийлиги эл аралык валюта корунун Париждеги кеңсесинде 16 мартта жарылган бомба Грециядан жөнөтүлгөнүн тастыкташты. Валюта фондунун кызматкери конвертти ачып жатканда анын ичиндеги жабдык жарылып кеткен. Натыйжада катты ачкан кызматкер жеңил жаракат алып, кеңседегилер эвакуацияланган. Грециянын тартып коргоо министри Никос Тоскас катты белгисиз адамдар оппозициядагы грек депутаты Василис Кикилиастын атынан жөнөтүшкөнүн айтты. Париждеги иликтөөчүлөр да конвертте грек мөөрү бар экенин ырасташты. Бир адам жаракат алып, ооруканага түштү. Кайрадан айткым келет, эл аралык валюта фонду жана башка эл аралык коомчулук коркоктордун бул зомбулугун айыптайт. Бул окуя биздин элге көрсөтүп жаткан кызматыбызды үзгүлтүккө учуратпашы керек. 15 мартта Грециядагы анархисттердин тобу Германиянын каржы министрлигине да катка катылган бомба жөнөтүшкөнүн билдиришкен. Ал окуяда эч ким жабыркаган эмес. Француз президенти Франсуа Оланд бул эки окуянын ортосунда окшоштук бардыгын белгиледи. Каржылык каатчылыктан улам Греция эл аралык уюмдардан ири өлчөмдө карыз алганы белгилүү. Германиянын канцлери Ангела Меркель жума күнү АКШ президенти Дональд Трамп менен Вашингтондо жолуккан турат. Бул немис канцлери менен Американын жаңы президентинин биринчи жолугушуусу болуп калмакчы. Меркель айым Трамп менен коопсуздук, экономика жана эл аралык кызматташтыктын келечеги тууралуу сүйлөшөрүн билдирген. Мындан тышкары НАТО уюмунун келечеги жана Украинанын чыгышындагы кырдаал да күн тартибинде экени кабарланган. Немис канцлеринин 14 мартка белгиленген Вашингтон сапары АКШдагы катуу бороондон улам апта аягына жылдырылган эле. Дональд Трамп буга чейин бир нече жолу Ангела Меркельдин миграция саясатын сынга алган. Меркель өз кезегинде Трамптын мусулман өлкөлөрдүн жарандарын АКШга киргизбөө чечимине каршылыгын билдирген эле. Грузияда бул аптада адаттан тыш мейманкана ачылды. Башкала Тбилисиден 200 чакырым алыстыктагы Гудаури лыжа базасында кадимки жүк ташыган контейнерден куралган отель иштеп баштады. Өзгөчө архитектуранын кожоюндары бул мейманкана экологияга пайда алып келбесе, эч кандай зыянын тийгизбейт дешет. Ондогон контейнерлерден куралган мейманкана минималистик дизайнда жасалган. Мейманкана ачылары менен конок бөлмөлөр туристтерге толуп калган экен. Гудаури айылы деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерде Грузиядагы эң белгилүү лыжа базалары бар. Кызык экен, мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дарегибиз azаттык.org. Ошондой эле биздин бардык видеолорду социалдык тармактардан, атап айтсак YouTube'дан, Facebook'тан жана Twitter'дан да көрсөңүздөр болот. Ал жактардан бизди Кыргыз Азаттык угун алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиздер. Аман туруңуздар.